Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен Нурмухаммед Миңбаев жетектеген Ассалам коомдук кайрымдуулук фонду 560 дем алдыруучу аппараттарды алып келди. Дем алдыруучу аппараттар толугу менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө өткөрүлдү. Азыр ушул тапта 550 алып келдик. 450-син өкмөткө беребиз. Ар жакта калганын 110-ун биз азыр заявкалар болду эле. Бизгечи ошол жерлерге азыр кетиребиз. Башка аппараттар тууралуу да сөз жүргүзүлөт. Эгер өкмөт концентратор дагы керектей тура турган болсо, биз дагы алып келгенибизге даярбыз да. Кудай буйрса, муну менен токтоп калбайбыз. Бул акыркысы эмес. Түзмө-түз президентибиздин салымы бар бул жерде. Президентибиз Сооронбай Шарипович айтты. Фондто силер эмне кыласыңар? Мына жерде биздин эл кыйналып атат, кысталып атат. Кыймылдагыла деген бизге бир эми кандай кубат берди? Телефон чалуулар болду, башкалар болду. Ошону менен азыр ушул кыска аралыктын ичинде ушул келип туруп атат. Жана айткандай эле бул акыркысы эмес дагы болду. Ошондой эле өкмөт областтарга, айыл аймактарга, ооруканаларга жеткирерин вице-премьер-министр Аида Исмаилова айтып кетти. Бул кычкылтек концентраторлор жалпы саны 560, 450 биздин мына жаңы курулуп аткан больницаларга таркатылат. Бул больницалар дагы биздин президентибиздин демилгеси менен курулуп жатат. Жалпы Кыргызстан боюнча 9 больница курулат. Анан 450сү ушул больницаларга таркатылат. Мындан сырткары 110 данасы ушул Ассалам фондунун жетекчиси өзү больницаларга барып өзү таркатам деп ушундай чечим кылышты.